Emne için? 1 milyon kim yedi? Kayda milyon? Andaça, bularga период которуп атасың. Bu emne bunday. Премьердин досу болгон үчүнбү? Sen de 176 milyonga o yerde altından kırıp koyup bolsun. Misal üчүн мүмкүнчүлүк таптакыр жок. Ошон үчүн сизди абдан биз сыйлайбыз. Ушул Кыргызстанда ушундай бир бетке айткан ушундай бир депутатсыз. Мен дайыма өзүмдүн бала бакырама, элиме журтума отурганда школдо, клубда, башка айрыкта айтып айтам. Депутат болсом, ушул Бишкекти Момбековдой болдум деп айтам. Бишкек карап алды да, баш 65 километр болчу. Кийин 19 километрде военантровка менен 45 жыл алып салды да булар. Алып салып алдырып, 82 миллион болчу деп айтты. Азербайжан. Yok, hazır военантровка кирбей калды бу. Кирбей калган? Кирпичиге. Жок, кирбей. Буларды За счет сэкономленных средств. Сэкономленных средств. За счет экономии курабыз деген. 6 километр алып калган, ошо 6 километр за счет сэкономии. 40 коюшка. Айырмасы жок достор. Тигини арзандатты тендерди. А бияка жолдун Что-то Алтынбеске чейин чыкты, баардык массасын каражаттар чыкты. Лонхай акчаны алып алат да, Алтынбескеби. Акчаны 500 миллионду которуп бердиңер, ал субпайдара чыктырып которуп бербей атпайбы. Анан бактар алар албай, анан карапайым эл жумуштун акчасын ала албай, ошол кыйнатпыз. Ошолордун маселеси чечип бериш керек. Иштегендер албай, иштегендер алат. 700 миллион? 700 миллион которуп бердим. Biz 700 milyonluk stoluklu fotoğraf vergeniz değiştirdin. Güzel alıp Turgay, sebebi başka akçemizin karşımızda kalabalıklarındayız. Gümüş tatkarı vakti prosent tatkarı alıp gelip konsultantı tatmin ettik. Oşoluğa kol koyup verse veririz akçayı. Çok былтыркы жылга 700 миллион бердик Лонхайга. Лонхай демек жана субпайдарчыдан бербей атат. Аларга силер неменен кириш албайсыңар. Антен тендер туткан Лонхай. Байкуштар булар жумуш таптырган болот. Ортодо кытайлык фирма ыйлап аткандыр. Hazır biz alarga жөн жаткан жерибиз жок. Ат менен кайрылып атабыз. Центральный офисиңерден акчап кетип элден кутулгула деген. Андан башка талап койбойт. Койдук. Ат менен кайрылып атабыз. Бирок бул дагы неме? Балыкчы корумду жолунун жана сапаты боюнча, немеси боюнча анчалык баасы боюнча жок. Бизде эң эле кымбат жолдор тиякта. Бишкек Карабалта, Түшүк, Мадагар, жолдордун бардыгы өзгөчө кымбаттанан ата мекендик өндүрүүчүлөр деп коебуз, ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн бардыгы субсидия алышат. Мына Таластагы Чакыр Яппы, өзү 12 миллион доллар жок, 17 миллион 500 миң доллар утту эле. Утту дагы Бир эле фазасы. Ушу балыкчылык балага берди. Мен 6 миллион долларды чөнтөгүм алайын да, сага 11 берейин бүтүрөсүң деди. Айла жок бүтүрөм деп. 6 миллион доллар чөнтөгүнө салды. Азыр дагы 1 миллион бу, ушундай акчасы 800 миңдей акча калып калды банкта, ала албай калды. Няс боюнда болду. Жол айыл 11'in içinde. Жол айыл өткөн жок баласына. 2 жыл кечикти. Азырчу. Азыр жолу жанагы ана гарантия да жок экен. Караколго шейинки жолду алып келгенде кемдик болдуңузбу? Кемдик алып калдыңыз. Инфраструктура союлуп Минфинге, мына Улукбек кайда? Минфинге? Мен айттым, условияга силер сорлашасыңар жокпу? Ай, паспортун алып бер. Рабош, мындай, мындай. Арбой жокпу. Мен катыганда келсем. Буга жиберген. Сен ошо бойдон жок ответ. Алардын талашын бер. Үстүндө канчасын бересиң? Вот талашы. Всё. Мамлекетти бардыгы ПСДда да. Жолду кымбат баалайт, анан тендерге чыгарат, анан тендерге болсо требование жазып коет. Катышат турган компаниялардын 50 миллион доллар акчасы болуш керек дейт. Кыргызстандын кайсы ДЭУнун 50 миллион доллар акчасы бар? Жок да турат.
Неге СССРде салынған жолдар 50 жыл жашайды да, Қытай салған жолдар 2 жыл жашайды. О, айырма. Ошону дагы мына Улукбек азыр басып кеткен ашет. Айтат. Корумду Каракол жолуна тоже кымбат жол айтат. Неге кымбат? Десек велосипедин дорожка кылып атабы. Мен айттым да Корумдуга келип велосипедтерди коюп койгон Чолпонтага келип, кайра Корумду коруп велосипедте минип кетишет дедим. Кандай болот? Акча бар экен ошо. Аз Кытайларга отурсак, биздин кыргыздар месселерге бербей коет. Айткандай эле оторду, жок. Андан кийин дагы отургулады. Азыр субпайдарчиктерге канча карыз бар деген окуйт. Мен аны точно билбейм, азыр бухгалтерияга байланыша албай койдум. Бул жолду канча карыз? Поставщиктери менен где-то 200 миллион тегерегинде Карыз бар. Окуйт. Анын ичинен 143 миллионун налогко карыз экен, ал ишче судить этип спор болуп атышат да булар. Поэтому счет арестован. Biz emetsek Окуй арестте турат азыр ошо. Сот болуп атат. Сотту толук Арест болсо булар бияка да бере албайт, субпайдарчиктер да бере албайт да ошо. Подрядчик булар иштеген местный рабочийлардын зарплаталары бар, анан поставщиктери бар. Эң biz bulardan жергиликтүү эл. Ошолор айлык майна салыш керек. Hemen очереди var da налоговый кодексте. Biz bulardan akça alıp turguyoruz. Алар Головнов деген кандай? Мон кайты Кытайдагы өздөрүнүн офисиңерден акча алып турупсуздар, биякта субпайдарчиктерге жабыш керек. Налоговый өздөрү жабыш керек. Это уже булардын өздөрүнүн внутренний проблема. Жок, налоговойду мейли жаап койгула. Элдин оозун кантип жабасыңар? Жок, анан зато счет ачык. Ногу? Iya. Ногу жер? Немеге карабайт, э? Сага карабайт. Бер анклав. Сок ворук сыяктуу. Турабы? Кимдики экен? Бер мурунку ректор чыгарып алганбы? Ооба. Ушундайбы? Айдаган. Муктук э? Муктук. Пансионатты өкмөт өзүнө чыгарып алды, анан кийин буга устукка колуштук берди. Мына жерде канча неме? 50 соток. Много немеси зданиясы менен. А бул мурун администрация болчу да? Конторчу эмес, бул эмес. Жок, контор эмес ба, директордун үйү болуп эле ошо башында пансионаттын ичинде болчу да. Кадырчы ошо менен калды. Бул пайдаланып атабы? Өздөрү азыр пока эч ким бербейт. Ошолор. Анан сен бул менен кандай алака болсун? Кантип төлөйсүң? Пока эчтеке кылдык. Пока эч кандай жүргөнү. Сотто бүтүлүктү э? Жок, бул деген Мировой мен бүтөт. Бигитеп болгондо. Муктун балансында турган, муктун балансы пансионаттын өзү. Пансионат муктун балансында турганда, могу участокты өзүнчө чыгарып алган да. А, буну өзүнчө пансионат өзүнчө. Пансионат. А, бул менен соттошуп алдыңар, билим берүү министрлиги, өкмөт кыргыз өкмөтү деп Болсо калып калды. Буну калып калды. Өзүнүн Келген боюнча 151 миллион действительно освоить этилди. Андан тышкары 14,5 миллион турат. Ошону иштейсиздер, ошондо 166 миллион. Ошондо чыкпай койсуңар 176 миллион. Эми аны мен билбейт каяка кеткен. 14,5 миллион алганбыз. Жок, мен фин айтып атпайбы, силерге кеткен акча. Биякта дагы госэкспертизанын Ошондо 2 проект бар. Аларды кармап калат да биз. Ошонтип айтып берсеңиздер, мындай деп. Жок, тендердин акчасын 176 миллион 500 миңи мына бизде которулган дейт. Буларга берилген деп атат. Сиз туруп алып туруп 151 миллион деп атасыңар. 23 миллион оордук түү менен жок болуп атат да. Аны сиз айтып атасыз 14 миллион алып быйыл освоить этесиз, ресепшнга, анан заборго, буга жол коюп атасыңар. А калган 10 миллион сом каякта дегенсиз? Билбейм анысын каякта экен. Жок, совсем расходами. Азыр биздики барбы? От содержания дирекции 2,9% бар. Немелер булар кармап калышат заказчиктер. Ошол менен болушу мүмкүн 176 миллион. Чөткө айтып койсоңор, чтоб неме суроо болбосун. Башка немелерчи? 151 миллион пополнение кылгам, 14,5 миллион алдым депчи. Ошол жанагы 2,9% отчисление содержания. Ошону да айтып коелу, чтоб акчаны тияк эсептешет дечи. Могу корпустардын баарын жаңы салдыңар да? Жок, реконструкция.
Реконструкция bu. Вот то дело. Мына эски Пирсти. Пирсти жаңы. Пирс жаңы, столовый жаңы. Жаңы столовый жаңы. прачечный жаңы нар жагында тиги ашканасы менен бүт бар эле жаңы, бул жерде көп. Мен ойлоп булар баардыгын жаңы салган. Жок. Мурунку эле жыгач неменин үстүнө уруштурлар. Ушунда квадрат реконструкцияга Пирс жаңы, дагы эме реконструкцияга квадратына канча кетип калды ушунда? КМСтер, эки Эме КМС жооп берип коюңузчу. Водопроводдор жаңы. Жок, реконструкцияга квадратына канча кетти? Каражат. Бир коттедж. Жок, мен эми билесиздер ушу, просто ушундай сурап атам. Метр квадратына. Урмат. Бир коттеджге 6 миллион тегерегинде кетет. Жок, 1 квадратына дейм. Канча квадрат эми? Бир реконструкция бузулуп жарымы полностью. Мындай айтканча крышасын баары алынып туруп, дополнительно пристройкалды. Жарымы жаңы, жарымы эскиси. Стенасы. Стенасына калды. Жарымы алынып, жарымы. Жыгач жагын алдыңар. Ооба. Неме стенасы калган да? Эскиси стенасы калган. Кирип көрбөйүкпү бирөөсүн? Onun burcu da var. Üç korpus anlatma. O şey muhakkak başka çıkarıp ketken. Ошондо ызычуусу да бар. Al bizdiki емес. Беспредел. Муктан өзүнчө чыгарып алып турбу. Ада кызыл китеп алып турбу. Ооба. Короче, накладка алып калганда бирөөнүн үстүнөн мындай болчу. İzlişka деп çıkarып алышкан да. Ал излишка деп чыгарып алган киши сатып колдон колго өтүп азыр. Тоже аябай эле да. 3-4-сү го деп. 4-3, 3-3 болор. Не деп айтса ошол туура. Жа эски я. Жаңы. 2 жыл болуп кетти, 3 жыл болуп. 3 жыл эксплуатация болуп. Эксплуатация жүрүп атат. Кышта калат, жайда калат, суукта калат да. Жок, сырт алган эски неме доска кенен болду. Башка жактан чыгарып алып келип коюп коюптур. Жок, буну өзүнүн жыгач коттедждери бар болчу да. Ошолорду коюптур. Мен эчтеке дебейм, өзүңөр билесиңер. Сен 176 миллионго могу жерде алтындан кырып коюп болчу. 176 миллион 500 миң сом акча кетти. Анан башка компанияларчы мисалы ала албай жүрбөйбү, өздөрүнүн акчасын салып атат. Мисалы көп эле барып атпайсызбы, мектептер, канча деген мектептер мен өзүм каражатымды жумшап койдум, алып бергилечи өзүм каражатымды деп. А буларга ашык берип атат. Эмнеге? Кандайча? Буларга период которуп атасыңар. Бул эме мындай да. Премьердин досу болгон үчүнбү? Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Канча менде берсиң? Каржылганда 30 миллион сом. 30 миллион сом берди. 2017-ден бери. Аласың канча? Аласа бизде 3 миллион. Канча? 4 миллион, 3 миллион 900. 3 миллион 900 бизди карыз кылып койду. Алдыга салып койду компаниясы. Ошол болсо бүтө. Дагы Дополнительно да. 5 миллион без оборудования берсе, ошондо топ. Негизи 8 миллион экен. 9 миллион калды, остаток как толку. Бирок компания 5 миллионго без оборудования бүтүп берди. Кайсы жылы кирдиңер? Баштадыңар? Zongo стройка 4 жыл болду. 2017 башталды. 2017 3 жыл өтө. Каражатты татышабай чегелде. Ушуга чегип атат. эми мында болду. 2017-жылы 10 миллион каржыланган. 2018-жылы 6 миллион, 2019-жылы 15 миллион. 14 миллион каржыланган. 5 миллион берсе бүтөт. Бюджеттене бул жакшы клуб. Буну мен билгенде Узарбек Казиевичтин немеси менен демилгеси менен киргизишкен. Демилгеси агишти. Анан ал киши биякта иштеп турганда каржылоо жакшы болуп аткан. Анан ал киши ошко которулганда каржысы кошо которуп жүрдү. Акчаны барышка кетти. Которушчубу? Же анын өзү которсо да акчасын которбойт. Же анда Узарбек Казиевич тап келди эми. Өткөн жылы 14 миллион ошо. Өзү которуп эле каржысын которуп берди. Клуб турган жери бул Жданов колхозу жаңы башталып атканда башталган. Анда мен кичинекей чукойно оңгоно болчумун. Ошол клубунан өзү менен өзү болуп, жолдун боюнда элдин баары өтүп, Мусуалиев токтоду, бул жерге Масалиев токтоду, бул клубду качан жоготосуңар деп. Анан жоготосуң деген сөз жаман болчу анда. 200 метр клубдун ичине келип эле балдар биз ошентип киносун көрчүбүз. Ал заманда өттү. Анан кийинки учурда
учурда биздин дагы балдардын, биздин дагы элдердин сознаниясы өсүп, өзүңүз билгендей, Өскерде жыналайбыз мынакей тиги биздин бала колуна ичине бир нерсе тийип эл үчүн иштеди, узар. Узарга мен 1000 мертебе рахмат, элдин баары баракетине алып жалбарып турат азыр. Анан алып баштап кетти, баштап кандай кетти, эми замандын өзгөрүүсүн, тиги агым көгүн баарын сизден кыйын билген депутат жок. Мен дайыма өзүмдүн бала бакырама, элиме журтума отурганда, школдо, клубда, башка айрымдыкта өзүн айтып айтам. Депутат болсом, ушул Рыскелди Момбековдой болдум деп айтам. Сиздин өзүңүздү караганыңыз. Биздин дагы айылга топтоп бир мындай чай ичип кетчү, мүнөттөрүбүз чыгат мынакей. Аким турат бул жерде, айылдын акими турат мынакей. Бул жигиттердин баары болгон чындыгын айтып атат. Койдуңуз, мен сүйлөп бүтүп алайын, кечирип коюңуз. Мамлекетке биз эмне кылдык? Бостер, только жакшы жагын гана кылабыз биздин. Жаман жагы жок такыр. Жакшы жагы, элди сыйлайбыз, кетиребиз, ыйлап сыктагандан кийин той тогузу эптеп баштайбыз. Мына элдин жашоосу ошо көтөрүлүп, деңгээлибиз кичинеден өсүп келатат, анан ушул эле затарма жибинде туруп калды ушул жерде. Сиз ушуну көңүлүңүзгө алып, комитетке, элдин атынан мынакей бүт райондун атынан бир салып берсеңиз, мен ураам көтөрүп, менин дагы жолдошторум, менин дагы пикирлештерим бар, күтүп турат азыр көчөдө, жаш балдар, карылардын баары. Эмнени айтып атат бул кишилер? Анан мындай бир жакшы чыгарат элек да, анан өзүңүздүн жакшы күндөрдү баштайт элек. Мисалы үчүн, мына клуб бүтсө, биздин Бостери атабыздын 300 жылдыгы бар. Той. Бостери атабыздын 300 жылдыгы. Анын кайсы болот? Муну ушул клуб бүтсө анан кийин баштайт дегенбиз. Тойбузду мына моорек жигиттердин баары тең мынакей, бул биздин өзүбүздүн жигит бу дагы аким. Бул кишинин атасы дагы элдик киши болчу мурун. Эл билген, журт билген мыкты народный образованиянын отличники болчу. Белеги Иманалиев деген. Ошол кишинин баласы. Биз ал кишилер менен чогуу жолдош элек бүт баарыбызда. Алардын да көзөтүп кетти мына. Мына береки жигиттин атасынын аты тиги казы болчу. Аты өтүп кетти. Узарбектин агасы бул. Мына анан эми ушул жакшынакай жерден ушул тоюбузду Рыскелдичилайбыз. Тоюбузду өткөзө албайбыз. Эгерде биз ушул күздө той берели десек, мен обязательно чоң катты жазып, артынан бир 10 чакты кишимди ээрчитип, как аксакал катары тиги аялдарын, эркектердин баарын сиздерге барып, депутаттарга баарына 120 кишиге приглашение берет болчумун. Тойго келип катышыңыздар деп. Расчетный боюнчачы окуучу. Анан деген бул блок бүтүккөн болчу. Бүтүп окуп атат 800 орундуу. Бягы 400 орундуу калган болчу бүт элек. 2019-жылы планга кирип 42 миллионго жөндөр сметасы түзүлүп, биякта деген полный крышанын баарын замена менен каралганда, эски мектептин крышасына полный замена бир. Ошоңчо деген 2019-жылы тендер өтүп 32 миллионго 31 миллион 515. Ошону менен сиз утуп алдыңыз. Анте проекти баасы менен 32 миллионго чыгат. 32 миллионго утуп алды. Анан 2019-жылы 10 миллион сом финансирование болгон. Кайсы жылы? 2019-жылы 10 миллион. Декабрларда болду да. Ооба, жылдын аягында финансирование болгон. Бүгүнкү күндө азыр отчетность боюнча 1,5 миллион карызы бар экен. Ошо буларды жазайбыз да, материал все купленный. Карантин менен кишилерди кетирдик. Декабрда которгон акча менен кышынан дейишпи? Бирок жабылды. Жок, освоение кылышты. Азыр 1,5 миллион калды астап. Бирок освоить этет ошо. Иш жүрөт. Декабрда иштери керек. 10 миллион берсе дагы 20 миллион болот. Дагы 22 миллион астап. 22 болсо буюрса толмой. 22 миллион болсо да көп барат турбайбы. Жок, финансирование жакшы болду. Быйыл эле буюрса даже. Жок, бул мектеп негизи баягы СССР канча? 89-жылдан. 89-жылдан бери. Улук акча берилип, айтып берчи топотерин жерин. Өткөн жылы айтып атпайбы жана. 9 миллион 400 бергенбиз. Быйыл жылга коронавирус, бюджетте минус. Миллиард тартылды тилекке каршы, ошо менен маселе болуп калды. Эгерде капиталдык салымдар берилмесе боюнча дагы кошумча акча каралса, анан кийин карап көрүлөт. Так ага чейин реалдуу айтыш керек. Азыр бүгүнкү күндө пока жок. Ачык айтканда көрүп атасыздар. Бюджетке биз азыр 33 миллиардка выпадение болду. Кара тумоодон айланып. Анан капитал жыйнан барып кылды.
быйыл көп курулуштар токтойт. Анан Кудай жалгап эле бир сырттан келген карыздар менен кайтадан бюджетке өзгөртүү толуктоо киргизүү боюнча каралышы мүмкүн. Эгер ошол карала турган болсо, анда ошолорду биз киргизип беребиз. Анан азыр силерге биз убада берип, жогорку кеңештин жоонтук депутаттары келип, убаданы берип, чайды ичип, анан кийин кетип калды биротоло деп артыбыздан кубалабаңыздар. Убаданын менен убаранын айырмасы бир эле тамга, ды менен ыры. Биз убада бербейбиз, анан убада кылгыбыз келбейт. Ошон үчүн көрдүк, көңүл бөлөбүз, анан кийин колдон келсе каражат бөлөбүз. Биз ошого гана кепилдик беребиз. Максаттарбы ушуга? Эми азыр сентябрда бюджетке өзгөртүү толуктоо киргизилиши мүмкүн, анткени сырттан келген карыздар, анан быйыл азыр президентибиз дагы тапшырма берди, баягы тышкы карыздарды карап чыгуу боюнчачы. А биздин тышкы карыздарга деле быйылкы жылы бюджеттен көп акча каралганда, мүмкүн ошол алмашуулар болуп, өзгөртүү кире турган болсо, анда киргизсек болот. Бул негизи көптүр акча кереги жок турбайбы? Курулуш башталыш ушул убакытка чейин бүтпөй аткандыгы көрүшүм керек болчу, көрдүк эми. Ичине кирип көрбөйсүздөрбү? Канчалык өткөндө коюлган перегородкалар баягы осадка берип алынып калды. Анан көрсөңүздөр болмок. Ал көп жылдан бери туруп калганда. Көп жылдан бери абдан үмүтүбүз жок. Көтөрөм бул маселени. Кечирип коюңуз. Сиздер менен биз мисалы үчүн мүмкүнчүлүк таптакыр жок. Ошон үчүн сизди абдан биз сыйлайбыз. Ушул Кыргызстанда ушундай бир бетке айткан ушундай бир депутатсыз. Ушу ден соолук каалайм. Анан ушу биздин маселени ушул мектеп немесин строительствосын аябай колдоп берет деген мен абдан чоң үмүттөмүн. Аны колбоң керек. Биздин элдин атынан мен өзүм уверен да эртеңки күнү айтам. Артынан чөп. Эгер бул мөөнөттү бүтүрбөсөм да кийинки мөөнөткө шайлоого барып калсам деп токтосом, биринчисин бүтүп турат. Барыбыз колдойбуз да, бүтүрөт болбой деп. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Анан экинчи маселе сиз жөнүндө айттык дейм, таза суубу? Таза боюнча. Айлыкмыт барбы? Бар, мен. Сизби айлыкмыт да? Айтып бериңиз таза суу боюнча. Таза суу боюнча азыр деген Кыргыз Гипрострой эметип атат, ПСДсынчы. Полный. Жасап азыркы убакта. ПСДнын наркы канча болду? Наркы деген примерно 250 болду. 1000 сомду. Миллион dedi. Biz деген на риске бар. Жок, ал ПСД документ өзү бүтүргөн. Документ өзүн бүтүргөнгө айткан жок. Миллион эле берилген. Жок, ал мурункусу. Биринчи ында болгондо убагында Атамбаев бул айылга келген. Анан ошо көчкөндөрдүн оюндардын алдына дагы маска кылып үйгөрөктөрдө суу жокто. Ошо 1 миллион өзүнүн фондунан бөлүп берген, ал бирок мен билгенде ПСДга бөлүп берген. Проект смета документацияга бөлүп берип, анан ошонун наркы боюнча силерде 60 канча миллионго 66-67 миллионду жасады. Сомго таза суу долбоору жөнүндө проектине дайыр долбоору дайыр. Жок, анын ичинде эмелери жок болчу. Каяктан сууну алабыз, каякка сууну куябыз, суу точуп булагын алган эмеде жок. Только айылдын ичи эле. Ветка эле. Анан анын үстүнө айылдын ичинде болгон сет деле кылып коюшкан да. Анан деген бул дүйнөлүк банктын эмес, дүйнөлүк банктын каржылоосуна кирет. Андан арис иштеп баштагандан кийин аны 260 миллионго аз чыгып атат жаңы долбоор. Эмне үчүн 260 миллион болуп кетти? Билбейм, мен да сурап койдум. 4 эсе эмнеге көбөйүп кетти? Ошолду качан башталганды, биринчи мен ошол көп чуркаган Ислам Марковичка, Гузар Казиевичка, анан ошолор мага катты жазып, мына Петр Григорьевич 17-жылы силерге келет 87 миллион сом Григоренко. Биз разым болуп, как раз Атамбаев келгенди 1 миллион берип атат.
Ошол менен биз сразу айыл өкмөтүн давай бат эле баштайбыз. Сиз ошондо айылдык кеңешти депутат элеңиз. Ооба. Азырчы? Азыр жок. Неге? Карып калды. 4 жыл болду. 4 жыл болду. Кайда 4? 28 жыл депутат болгон. 28 жыл депутат болдуңуз. Областной только жогорку кеңешке жеткен эмесмин. Сиз барышыңыз керек эле. Ошол анан качан башталган биз ошол миллион бар, давай тендерге чыгалды. Тендерге чыкса, ГПИ вышла, ГПИ выиграла. Государственный проектный институт архитектуры и строительства. Ну, мы обрадовались, государственный, хороший институт, частных откинули. 1 год тянет, 2 год тянет, не может делать. Ну, мы и так уже говорили. 3-й год, вот, СНБга даже жаздык, ай, бул эмне кылып атат, бул эмне тартып атат, уже акча даяр болсо, проекты жок. Потом приезжает Токтошев, на него начал... Аскар Токтошев, таза суу. Да, Аскар Сулейманович. Ал келгенде эмне? Келип кеттирип атат. Келген. Анан ал кайсы проекттин үстүнө иш алып барды? Вот этим 68 миллион үстүнө иш алып барды. Баштаганбыз. Аны кайсы немеге кирсе? Берде тиги арабтыкы бар, анан кийин Кытайдык бар да. Каржы булагы жок болчу. Анан ошолду сүйлөшүп, кайра Аскар Сулейманович ошол папканы берген недоделки ГПИ-ндики. Алар айтты, Петр Григорьевич, бүттү, мен бүтөм бул. Азыр это в прошлом году Житогуз биринчи, силер экинчи болуңуз. Ну, раз. Потом раз Токтошев кетип атат. Анан эмне болуп атат? Кайра айыл өкмөттү сурап атам, эмне этот Арис кетти, кайра жаны проект жасап атат. А эмне үчүн? 1 миллион ким жеди? Кайда миллион? Бизге берсин ГПИ. Жөнөлгө акча эмес ал 1 миллион. Если Арис өзүнчө жасаса. Арис өзлөрү биз берген проекттер четке коюп койду да калып койду. Анда 1 миллион несип эле бозулуп калды. Требованиябыз башка деп коюшту. Анан эттек Алмаз Шарчановдун фондунан берилген 1 миллион сомго ПСДны ким даярдады эле? ГПИ даярдады. Анан ошол качан келгенде Аристи кишилер мен сурадым. Эмне үчүн силер ушундай кылып атасың? 3 родник бар, 3 таптаза. Ал бир. Экинчи телевизордо көрүп атабыз, силерди барым эле угуп атабыз. 35% кредиттики, калганы гранттыки. 35% эсептесе, это 80 миллион. Ким төлөйт? Вот. Ал кантип жасап атат? Жок, биз только скважина. Мели, макул мен дейм. Мына скважина жасаган Темировкадан. Алар азыр жаман суу чыкты. Алда айтып атат эл. Этот какой-то на зубы откладывается металл. Сейчас азыр барым Темировка барса, тякта барым продаем фильтры. Зачем? Ну есть 3 воды. Я его спросил, сколько стоит скважина? 5 миллионов, он сказал. 8 миллион. 8 миллион. Одну скважину не долбите, поставьте там охранную зону. Биз айттык да, открытый источник менен эле ичип жүргөнбүз. Анан алар менен сүйлөшүп бүт барын келсек алар айтат, сен ошо эртең гарантия бере аласыңбы дейт. Суу жоголуп кетеби дейт. Суун тазалап 1 миллион сомго жасалган эмгектиге сен калганын кошо бер. Анан аны жаратпай сал деген бул анда акча максат пайдаланды. Мен айттым ошого. Анан беркилерге да кошумча акча кетет анда. Ошого айттым Арис. 1 миллион кайда ал? А мага кереги жок ал. Ал проекттин кандай 1 миллион кереги жок дейт. Ошондой. Ал өзүнчө алат азыр. Жаңы проект жасаганда өзүнчө алат акча. Если не 20, не 30% заберет. Ал тиги эле мурунку 1 миллионго жасалган проект алып атып кайта өзүнүн фамилиясын жазып коет. Билбейм эмне болот. Жаңа эрештеп чыгышат. Чындык. Жакшы туугандар.